Бишкекте Ирандын уникалдуу маданий жана тиричилик буюмдары сатылган соода чармачылык мейкиндеги Гулистан кафеканасы ачылды. Ачылыш аземине Ирандын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгар муктуу элчиси Голем Хусейн Ядагари, маданият боюнча аташа Абузар Тугани, Пакистан жана Япониянын дипломаттары, ошондой эле Борбор калаанын тургундары жана коноктору катышты. Bismillahirrahmanirrahim. خب ما امروز اینجا جمع شدیم و Бүгүн биз Ирандын кол өнөрчүлүк буюмдары, салттуу таттуулары жана суусундуктары тартуулана турган 2 бөлмөдөн турган соода чыгармачылык мейкиндигинин ачылыш аземине чогулуп олтурабыз. Бул жерге ирандык жеке компания инвестиция салып ишке киргизди. Мында сунушталган Ирандын кол өнөрчүлүк буюмдары кыргыз коомчулугуна Ирандын тарыхын, каада салттарын жана байыркы цивилизациясын тааныштырат. Ал эми бул жайдын Гулистан деп аталып калышына келсек, Иранда Гулистан деген аталыш абдан маанилүү маданий түшүнүк болуп саналат. Жана ал перс акыны Саади Ширазинин даңктуу эмгеги Гулистан китебин эске салат. Ошондой эле бул аталыш Иран эли менен кыргыз элинин ортосундагы орток сөз. Ал кыргыздарга да тааныш сөз. Гулистан соода чыгармачылык мейкиндигинде Ирандын оригиналдуу декоративдик прикладдык искусство буюмдары, идиш аяктары, турмуш тиричилик каражаттары, китептер, ал тургай балдар оюнчуктарына чейин оригиналдуу товарларды сатып алууга болот. Мындан тышкары Иран чайлары, салттуу таттуулары жана суусундуктарынан ичип ырахат ала турган өзүнчө кафеканада катары орун алган. Ирандын уникалдуу соода чыгармачылык мейкиндеги Гулистан Борбор Азия рыногунда иш алып барган ирандык жеке менчик Айрын компаниясы тарабынан ачылды. کالاهایی که در این فروشگاه تقدیم میشه Дос жана боордош Кыргызстандын урматтуу элине Иран элинин атынан салам жолдойм. Гулистан соода чыгармачыл мейкиндиги Ирандын жеке сектору Аль-Хода эл аралык маданий институтунун колдоосу менен ачылды. Бул жерде кыргыз бир туугандарыбызга Ирандын кол өнөрчүлүк буюмдары, салттуу таттуулары жана суусундуктары тартууланып, алар бул жерде эсте каларлык жана кубанычтуу көз ирмемдерди өткөрө алышат. Бул дүкөндө сунушталган буюмдарды коноктосуу бөлмөсүнө жана кеңсе үстөлүнө коюуга же жакындарга белек катары сатып алууга болот. Бул жерде Ирандын сапаттуу, белгилүү жана эң мыкты бренддеги товарлары тартууланат. Жакшы бир майрам болуп атат. Бүгүн ушул жаңы арт кафе ачылып атат. Бул деген чоң жетишкендик. Анткени мен өзүм Иранда болгом. Иран аябай чоң бай өлкө. Кыргызстан үчүн бул бирге иштей турган көп проекттер бар. Бул кинематографта бизде өтө кызык көп жаңы проекттер бар. Анткени Иранда 2000 экран бар, 900 кинотеатр бар. Аябай киноиндустриясы өнүккөн. Биз ошо Иран менен бирге көп жаңы долбоор жасап атабыз. Азыр ошо Кыргызстандын киносун Иранга чыгарып атабыз. Анан бүгүн арт кафе болгондон кийин арт деген сөз, культура деген сөз бул албетте бизге тиешеси бар. Ошондуктан биз бияка келип ушу куттуктап, анан кийин бул ушу кафеде көп жаңы долбоорлорду сүйлөшкөнгө шарт бар экен. Ошол жактан көп убакыт өткөзөбүз деп ойлойм. Сегодня открылся наш магазин сувениров из Ирана и также кофейня иранских чаев. Можете сегодня прийти на наше открытие и также в дальнейшем также приходить и увидеть частичку Ирана. Здесь у нас иранские сладости есть, сиропы, шафраны есть, все товары из Ирана. Есть иранская посуда, есть и сувениры на подарок.
Вообще, наверное, представительство именно иранской кухни, иранской культуры, это, наверное, первое заведение, которое открывается у нас в Бишкеке, поэтому очень приятно. Будем дегустировать сегодня, а там будем уже приходить в эту кофейню. Иранский кофе тоже как бы популярен, заметен. Белгилей кетсек, Гулистан Тегеранда жайгашкан тарыхый комплекстин аты түзмө-түз которулушу Гүлдөр сарайы дегенди билдирет. Ал эми Бишкектеги Гулистан кафеканасы Лагвиненко жана Москва көчөлөрүнүн кесилишиндеги Москва көчөсүнүн 125-имаратында орун алган.